Урматтуу радио угуучулар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын түзүүдө угуп жатасыздар. Эми биз негизги темага өтсөк. Кыргызстан менен Кытай 6 ГЭС курат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жерлерди көрүп чыкты. Долбоордун максаты электр энергиясына болгон тартыштыкты азайтуу. Маалыматтарга караганда Сары Жаз дарыясына жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болгон 6 ГЭСтин казгатын Кытай менен биргеликте куруу пландалууда. Эскерте кетсек, Жапаров Ысык көлгө жумушчу сапары менен барган. Анын алкагында бир катар объектилерди да көрүп чыкты. ГЭС каскадтарын куруу долбоорунун максаты электр энергиясына болгон тартыштыкты азайтуу жана керектөөлөрдү энергия менен камсыздоонун ишенимдүүлүгү менен сапатын жогорулатуу деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Жапаров Дүйнөлүк банктын Борбор Азиядагы аймактык байланышты жакшыртуу боюнча программасынын 3-фазасы долбоорунун алкагында Түп Кеген жана Каркыра Турук Сары Жаз жолунун курулушу менен таанышкан. Жалпы узундугу 52 чакырымды түзгөн жогорудагы жолду куруу иштерин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча аткарылган жана аткарыла турган транспорт, өндүрүш, туризм сыяктуу бир катар тармактагы аткарылып жаткан иштен кабардар болду. Бул министрлер кабинети Кытай тарап менен курууга ниеттенип жаткан биринчи ГЭС эмес. Март айынын аягында Чакан ГЭС ишканасынын башкы директору Нурлан Садыков Кытайдын улуттук оор машина куруу корпорациясы менен кубаттуулугу 21 мегаватт болгон Орто Токой кичи ГЭСин куруу боюнча келишимге кол коюлган. Белгилей кетсек, ошону менен бирге быйыл өлкө аймагына 20 Чакан ГЭС курула турган болгон. Энергетика министрлигинен билдирилген маалыматка ылайык, Кыргызстанда Чакан ГЭСтерди курууга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, долбоорлор ишке аша баштады. Бүгүнкү күндө бул жаатта аткарылып жаткан жумуштар жана деги эле ГЭС куруу иштеринин маанилүүлүгү туурасында биз уктурууга атайын меймандарды чакырдык. Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун башкы директору Нурлан Садыков келген. Нурлан Маткасымович, саламатсызбы? Жана ошондой эле дагы бир мейманыбыз энергетика жаатындагы эксперт Чоробай Акунов чакырылды. Чоробай агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Нурлан Маткасымович, алгач сөздү сизден баштайлы. Дал ошол Кытай тарап менен кол коюлган келишимдин алкагында азыр кайсы жумуштар жүрүп жатат? Да бир рет саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө туура белгилеп кеттиңиз. Биз келишим түзгөнбүз Кытай компания менен. Бүгүнкү күндө алар Кытайда долбоор иштерин аткарууда. Бүгүнкү жакын арада келип, ошол жумуштарды жеринде Орто Токой суу сактагычына улантып баштайт. Эмне дегенде өзүнүн тартиби боюнча тиешелүү долбоорчулар, проектировщиктарды таап, ошолор менен келишим түзүп, ошонун негизинде алар жумуштарды баштайт. Жакын арада изилдөө жумуштары ишке ашат. Нурлан мырза, мына ошол эле учурда бир ириби же болбосо ушу кичи ГЭС куруу болобу? Ал үчүн суу керек эмеспи? Анан бүгүнкү күндө ушул дарыялардагы суунун аз болуп жатканы тууралуу дагы кабар берилип жатат. Анан бул ушул жасалыла турган ишке тоскоолдук жаратып койбойбу же жаратып аткан жокпу? Инвесторлордун ою кандай бул боюнча? Туура суроо бердиңиз. Албетте бул нерсени милдеттүү түрдө эске алыныш керек. Эмне дегенде баардык иш аракеттер көп жылдык изилдөөлөрдүн негизинде болот. Быйыл ооба ушундай көрүнүш болуп атат. Суунун келиши агымы азыраак болуп атат жылдагыдан карагандачы. Ошого байланыштуу бул бир аз эле корректировка болсо менин жеке оюм. Ошого жараша бирок көп жылдык изилдөөлөр негизинде гана Чакан ГЭСтерди курууга мындай шарттуу да. Бүгүнкү күндө сиз кайсы ушу аймактарды барып көрүп келдиңиз? Азыр өзүңүздөр дагы жеринен барып иш менен таанышып атасыздар. Кайсы дарыяларга кандай бир жумуштарды аткарсак болот деп, мына түштүк регионун кыдырып келдим деп дагы угуп калдым. Ошол боюнча да айтып берсеңиз, ал жерлерде кайсы дарыяларды абал кандай болуп атыптыр? Эми дарыяларды алып кетсек, албетте көп бизде мүмкүнчүлүк бар Чакан ГЭСтерди курууга. Мен иш сапары менен ошо Баткен, Ош, Жалал Абад областына барып курулуп аткан Чакан ГЭСтердин көрүп келдик, таанышып, кандай куруу иштери жүрүп атат. Ошого бүгүнкү күндө мен өзүм барып таанышкан жерде мына Жалал Абад областында 2 ГЭС, 1 ГЭС курулуп, мында кызуу иш жүрүп барып атат. Экинчи ГЭС Чакан АКЭС, кичираак ГЭС, ал бүгүн иштеп биринчи киловаттарын өндүрүп чыгып атат. Жалал Абадта? Жалал Абад областында, бул Көгарт дарыясында. Албетте ал жерде өтө чоң, мындай айтканда, жергиликтүү деңгээлде чоң курулуш болуп атат. Эмне дегенде ал жерде бир гана ГЭС куруп электр энергия өндүрүп чыгыш эмес, кошумчада жергиликтүү калкка, элге керектүү көлөмдөгү сууну камсыз беребиз деп ушундай милдеттенер. Өтө жакшы көрүнүш. Эмне дегенде бир гана
электр энергия өндүрүлүп чыгып эмес, суунун дагы сугатка же башка максатка иштеткенге шарт түзүлүп атат. Демек ошол жергиликтүү ушу чакан КЭС жанагы бүгүн ишке кирейин деп аткан же кирип калды. Алар ошол канчалык кайсы жерлерди мындай энергия менен камсыз кылат? Эми кубаттуулугуна жараша болот, проекттин негизинде болот. Мисалы Кандай деп эсептелинди? максималдуу түрдө суунун агымы келиши боюнча ошол электр энергия өндүрүп чыга турган шарт түзүлөт. Бул техникалык көрсөткүчтөр. Аны албетте милдеттүү түрдө биринчи эң негизги болуп эске алыныш керек. Ошонун негизинде гана КЭСтер иштейт. Анын иштөө мөөнөтү 1 жылдык канча саат иштейт, аны эске алыш керек. Суунун агымы, кышы жайы, күз кандай суу келет, ошол анан суунун составын эске алыш керек. Ошо суу кандай лайка суу агабы, таза суу агабы, мөңгүнүн суусуна агабы, булактын суусу агабы же жамырлап нөшөлөп жаган жамырдын суусу агабы, ошонун баарын эске алып гана долбоор ишке аткарыш керек да. Бул нерсе өтө эмне дегенде кийин тейлөө мезгилинде өзүнүн таасирин тийет, же терс таасирин тийет, же мындай айтканда көрсөткүчтөрүн көтөрүп, ошол КЭСтин электр энергия өндүрүүгө мындай айтканда кошумча дагы кубаттуулук пайда болот да. Ал нерсени эске алыш керек. Эмне дегенде кыян түшүп, бир жерде сел жүрө турган болсо, ошо суунун составы мындай айтканда инертный материалдар болуп калышы мүмкүн. Мындай айтканда ошого байланыштуу ушу турбинага, ушу КЭСке терс таасири тийип калышы мүмкүн. Аны эске алыныш керек. Албетте милдеттүү түрдө. Урматтуу угуучулар, биздин түз эфирди Facebook'та Биринчи радионун баракчасынан да көрүп жатканыңызды эске салып коелу. Онлайн видео трансляция жүрүп жатат. Анан сырткары ушул КЭС куруу маселелерине байланышкан суроолоруңуздар болсо 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефонуна байланышка чыксаңыздар болот. Эми кийинки сөздү Чорубай Такеев сизге берсек, мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ушул вертолет менен Сары Жаз дарыясы деги эле ушул КЭС курула турган жерлер менен таанышып кайтты. Анан Сары Жазга жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болгон 6 КЭС каскадын Кытай менен биргеликте куруу пландалып жатканын айтпадыбы? Анан ошол 1100 мегаваттын кубаттуулугу кандай көлөмдү түшүндүрүп турат десек болот? 1100 мегаватт эми Кыргызстан үчүн чоң эле нерсе. Анткени Сары Жазды бул Советтер Союзунун мезгилинен бери эле баягы изилдеп, мурун 4 КЭС деп, анан кийин 6 КЭС болуп, ошонун азыр технико-экономическое обоснование деп коет. Ошо проектовосун бар, азыр ошону кылганга аракет кылып атышат. Анан чынын деле кытайлыктар менен сүйлөшүүлөр болду деп уктум. Анан эгер сүйлөшүүлөр боло турган болсо, кытайлыктар нары жагына, Сары Жаздын нары жагына 2 КЭС куруп койгон да. Бир жагына 6 КЭС кура турган болсо, биздики өзүбүзгө да электр энергия берсе болот, наркы кытайлыктарга да электр энергия берсе болот. Анан экинчиден бул Нарын менен көлдүн баягы качество электр энергия деп атат. Кышында биздики перегруз болгондо 220 эмес 160ка чейин жетип калат да напряжениеси чыңалуу. Ал ошол аябай качественный напряжение болуп, анан тиги кубаттуулук да көбөйүп, Нарын менен Суккөлгө өндүрүштөр көбөйө баштайт. Бул жакшы нерсе, биз үчүн аябай керектүү нерсе болуп эсептелет. Ал эми ушу КЭС курула турган жерди көрүп келүү, таанышуу деген өзүн кандай эмнени туюнуп турат? Демек бул иш башталды деген түшүндүрөбү? Жок, бул жерде таанышуу деген иш башталды дегенди түшүндүрбөйт. Бул жерде створлорду карайт. Створ деген жанагы платинанын орду же болбосо башка бир нерселердин орду болот да. Ошону карап, акыбалы кандай экен, эмнелери кандай экен, биринчи эле баягы экскурсия сыяктуу болот да. Анан ошол жерге барган, ал киши көрүп келгенден кийин анан специалисттер барат. Специалисттер барып бүт немесин эсептеп чыгат. Биз азыр жанагы 1100 деп общий эле айтып атпайбызбы? Анан ал жерде такталат дагы. Суунун агымы, уклону, анан напору, анан кандай баардык немелерин эме кылып туруп, ТЭГОго келгенде общий такталып, анан кийин ар бир КЭСтин өзүнүн орду кандай болот, нугу кандай болот, ажырга кантип алып барабыз, деривационный болобу же платинный болобу, ошолордун баарын эсептенип эткенден кийин анан проектке берилет. Проект ал окончательный
жанагы оборудованиянын маркасына чейин башка тиги схема выдачи мощностей деп коет. Ошол ГЭСтен существующий подстанцияга чейин линияны кандай алып келиш керек, бүт баардыгы ошол жерде болот проектиде. Анан рабочий документация жасалып, анан ошондон кийин анан иш башталат. Агай 110 мегаваттен бул оңой эмес деп атпайсызбы? Анан Сары Жаздын Дарыянын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай? 1100 мегаватт. 110 деп адашып атам. Бул оңой эмес мегаватт кубаттуулук деп атпайсызбы? Ооба. Анан Сары Жаз дарыясынын өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү кандай? Ушундай бир чоң кубаттуулуктагы ГЭС үчүн. Жана Нурлан мырза туура айтып кетти. Бул жерде жана көпчүлүк суунун агымын эсептеп туруп эле 110 мегаватт деп атпайбызбы? Эми ал жерде постоянно эле 110 мегаватт болбойт. Суунун агымы азайып калышы мүмкүн, көбөйүп калышы мүмкүн. Мисалы, кышында естественный неме суу аз агат. Жайында көп агат. Анан ошого карап баягы ГЭСтин кубаттуулугу өзгөрүп турат. Мисалы, полный мощность жайында иштей турган болсо, кышында болсо может 60-70% эле иштеп калышы мүмкүн. Бизде радио угуучубуз бар экен, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен ушу ГЭС куруу боюнча жакшы маселелерди козгоп атасыздар. Карагулжа районунан, Алай көрөнүнөн. Менде пикир. 1985-жылдарда Ленинград долбоорлоо институту Карагулжада Тар дарыяны разведкалап, мына бизде да Саважарды алып келген аракет кылышканда разведкалап. Анан ошого ылайыкташкан мыша кылып, кичи ГЭСтин долбоорун жиллешкенде, анан Союз тигинде болуп тыдырап кеткенден кийин унутта калып кетти. Анан былтыр дагы биздин Алай кайлы өкмөттөн барган делегатыбыз дагы жол тууралуу маселе көтөрүп, ал деле жабылык боюнча эле калып кетти. Эми ушул ГЭС болсо, алтын ушул үчүн аракет кылган заман болсо 4 айлык өкмөт жашайбыз. Жол болсо элдин да жашоосу жеңилирээк болот десе, биз чекедеги Кыргыз-Кытай чегарасында жашайбыз. Эми ушулар пикир кошуп, эгер неме болчу болсо, радио аркылуу ушул жол тууралуу да жооп алып берсеңиздер, эми сиздер түз эфирге чыгып атпайсыздарбы? Биздин пикир ушул ошо. Эл үчүн эле. Рахмат. Өкмөттүн кызматы болсо, өкмөткө рахмат, ушунча жакшы иштерди кылып атат. Сары Жаз болсо да ал да жакшы, алты ГЭС болсо. Кичи ГЭС. Ошо пикир айтып койсоңуздар. Рахмат, Нурлан мырза. Албетте, бул маселе боюнча биз иш аракет жүргүзүп атабыз. Басып белгилеп кетиш керек, маалымат берип кетиш керек. Мүмкүн чалгындуу иштери жүрүп жатат. Тар дарыя боюнча бир нече эл аралык уюмдар келип, өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп, үстүртөн өзүнүн иш аракеттерин алып, биз берген маалыматты алып, ошо негизинде бир чечим чыгарышты. Мүмкүн да бир баса белгилөөчү нерсе, бүгүн дүйнөлүк банк менен биз Тар дарыясы боюнча тыгыз иш аракет жасап атабыз. Жакын арада эле алардын миссиясы келип кетти, келип аларды өзүнүн кызыктары болуп белгилеп кетишти. Ушу Тар дарыяга чакан ГЭС куруу боюнча. Мен ойлойм, жакынкы арада тиешелүү мамлекеттик деңгээлде иш аракеттер болот, тиешелүү тескемелер, токтомдор чыкканда биз ойлойбуз, уже жакынкы арада 1-2 жылдын ичинде уже Тар дарыясында куруу иштери башталат деп ишендирип кетем. Демек, жогоруда биздин угарманыбыз айтып кетти, ал жерде Союз мезгилинде эле иликтөө жана иштери башталган болчу депи, изилдөө иштери. Ооба, андай ишти сиздердин колуңузда да бүгүнкү күндө маалыматтар бар. Ооба, албетте, ал ошол үчүн жана баса белгилеген нерсе көп жылдык көрсөткүчтөр. Бул бизде 1950-жылдан башталган көрсөткүчтөр. Бирок тилекке каршы ошо көрсөткүчтөр ар кандай болуп атат да. Мисалы, 2000 жылга чейин суунун агымы такыр башкача эле да. Мындай бирдей бир нукта агып, мындай өтө көтөрүлүп түшкөн, мындай кескин түрдө көрсөтүлбөйт эле да. Ушу акыркы 10 жылдын ичинде ошол суунун келими, агымы такыр бир аз башкача болот. Ошолду бизге мындай кооптуу деп айта албайм, бирок суроолор жаралып атат да. Ошого байланыштуу биз азыр долбоорлор иштерин сөзсүз түрдө ошону эске алып өзгөртөбүз. Бирок бүгүнкү күндө бир биздин эсептөө боюнча бир 19-20 мегаваттык максималдуу түрдө Тар дарыясында электр энергия өндүргөнү кубаттуулук кошумча пайда болот.
дайранын нугу, дарыянын нугу деп атпайсызбы, мындай кооптуулук деп эмне болгон, мындай бир табигый кырсыктардын куулушунан болуп атабы бул көрүнүштөр, же суунун көлөмү азайып атабы, кандай бир мындай абал өзгөрүүлөр болуп атат Тар дарыясында? Сиз жогоруда айткан нерселерде бар да, жок эмес, ал нерсени эске алыш керек. Бирок ошого жараша сапаттуу долбоор болуш керек. Сапаттуу долбоор кылып, эл аралык деңгээлдеги долбоор түзгөн компаниялар бар. Ошолорду Дүйнөлүк банктын алкагында чакырык кылып, алар келип ошо техника экономик негиздемелерди аткарып, долбоор сметалык документтерди бүтүрсө, ошо мындай айтканда сапаттуу жогорку деңгээлдеги долбоор болсо, ал ошо жогоруда айтылган коркунучтарды жокко чыгарууга шарт түзөт. Эмне дегенде курулуш иш аракети болуп атканда, анын баарын эске алып, анын да кошумча мындай айтканда запасын алып, ошондо курулганда эч кандай мындай айтканда элге дагы жаратылышка да терс таасир тийбейт деп мен ишендирип кетем. Жашыл энергия боюнча ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү бүгүнкү күндө ушу чакан ГЭС куруу үчүн техникалык жактан, мыйзамдык жактан дагы бир тоскоолдуктар бар экенин айтып келишет. Мындай айтканда, өнөр жайга арналган жабдуулар үчүн атайын код болуш керек дейт. Мындан тышкары баягы тизмеге суутек технологиясы, ошондой эле кичи ГЭСтерди курууда жана эксплуатациялоодо колдонулган жабдуулардын тетиктерин киргизүү маселелери мына ушулардын башкысы дейт. Нурлан Маткасович, сиздин комментарий буга? Албетте андай маселе жок эмес, бар. Бул жаңылык болуп атат бизге. Ошо таможенный жанагы алкагында, ошо союздачы, ээктин алкагында албетте андай маселелер болуп, эл аралык деңгээлде чечилип атат. Бирок бир нерсени айтып кетсек, кайра жарылуучу ошого таандык жабдуулар сөзсүз түрдө ал нулевой ставка менен бошотулат. Бирок ошого тиешелүү, ошонун жанында мисалы биз бир ГЭСтин жабдууларын алып келип орнотот, алар нулевой ставка менен растаможка болуп кирет. Калган нерселерди албетте алардын өзүнүн коддору бар, ТНВ, анын иш аракеттери бар. Ал биз деле ГЭС куруп атканда ошо салыктар төлөп атабыз, төлөмдөр төлөп атабыз. Бизге деле бир гана куруучуларга эмес, жалпы баардык кыргызстандык жарандары, Кыргызстанда иш аракет кылып аткан ал бирдей талаптар коюлган. Ал талаптар аткарыш керек деп биз эсептейбиз. Эмне дегенде ошондой кыйынчылык болот деп сиз баса белгилеп атпайсыз. Ал кыйынчылык эмес. Ал мыйзам талаасында тиешелүү төлөмдөрдү аны сөзсүз түрдө милдеттүү төлөш керек да. Аны сиз да төлөйсүз, мен да төлөйм да. Бул жерде бошотуулар болуп же башкача болсо, ошо долбоордун алкагында болот эле да. Мисалы биз деле кече жакында Туркия мамлекетинен чоң крандарды алып келдик. Алардын тизмеси бар, анын да коддору бар. Ошого жараша биз төлөмдөр төлөп бердик. Эмне дегенде бул жалпы талап, аны аткарыш керек, калайбыз калабайбыз. Андан кийин Минэконом өзүнүн иш аракети негизинде алар сунуштайт. Ошо негизинде жогорку кеңеш, кабинет министрлер тиешелүү иш чаралар аткарып, анан бошотулбай алар өздөрү чечип чыгарылат да. Негизи эле ушу ГЭС куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүү дагы жогорку кеңеште дагы бир топ талкууланып жатат. Бул маселе дагы азыр бул боюнча мыйзамдарды жөнөкөйлөштүрүү дагы маанилүү болуп жатат. Абал кандай бул жаатта? Бул боюнча жакшы эле иш аракеттер болуп атат. Аны баса белгилеп кетиш керек. Биздин президентибиз да өзү ошого жараша иш аракеттер аткарып атат, аны билебиз. Азыр биз ошол буйрукту ишке ашырып атабыз. Мисалы, биз деле бир жерден жер тилкесин ала турган болсок, биз деле эл катары, ошол эле биздин айтканда жарандар катары бизге деле ошондой талаптар коет. Кече Тар дарыясына барып, биз деле тендерге катышып келдик. Эмне дегенде, бул жалпы мыйзам. Ал мыйзамды биз четке кага албайбыз. Биз барып катышкандан кийин ал жерде тендердин комиссия болот. Алар баардык документтерди карап, иликтеп, тактап, аныктап, анан ошого жараша бизге таандык деп ошону табышты. Чорой агайга дали ушул суроону узатып негизи эле ушул жанагы бага чейинки ГЭС курганга чейинки инфраструктура дегенде бар эмеспи? Мына ушул Сары жазга чейинки жол куруу иштери эгер мындай канчалык убакыт алат? Бул 2025-жылга чейин курулуп бүтүш керек деп айтылып атат. Ал бул инфраструктуранын азыр проектиси боло элек да. Только эле баягы створлорду карап келишти, таанышуу болду. Азыркы учурда жана айтпадымбы сиздерге, специалисттер барат. Ал жерге канча километр жол куруш керек, канча линия куруш керек, сууну алып барыш керек ал жерге. Анан кийин башка инфраструктуралар бар. Тиги рабочий городок куруш керек. Элдерге баягы камсыздандырып, чтобы жакшы жашагыдай болуп жай куруп бериш керек. Ошонун баары инфраструктурага кирет да. Анан эң негизгиси
азыр келгенден кийин жана технико экономический обоснованиясын жасай турган болсо, анан ошол жерде баягы общий черталар билинип калат. Кайсынысы канча примерный акчалар билинип калат, ошого карата анан иш башталат да. Угарманыбыздын суроосу бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар, Бишкектен эсен. Угуп атабыз, эсен агай. Мен эң биринчи суроону Чорубай агайга берейим келип атат да. Сары жазды биз мүмкүн болсо кеңирээк айтып берсеңиз. Дегенде ал жерде жана 6 кес Кытайдын өздөрүнүн кесине эсепке албай эле жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт деген, демек бул Токтогул кесинин кубаттуулугу менен барабар деген сөздү уккум келип атты. Сиз айткан жоксуз да. Токтогул кесинин кубаттуулугунчалык кубаттуу 6 кести ушу Сары жазга курганда биздин өзүнүн гидроэнергетиканын стратегиясынын караганда биз канча жерибизди жок кылабыз, канча бизге бир пайда зыянын, хотя бы сиз тазырбаңыз өтө жогору да, байкап көрсөңүз. Ана бизге бүгүнкү күндө маны бүгүн эртең мош куруш керектир. Бүгүнкү күндө ушунчалык зарылчылыгы бар беле? Же болсо биз жана нарын каскатын бүтүрүп койгондан Сары жазга өтсөк болбойт беле? Жанында курса деле боло. Же ушунчалык космос учканга даяр болуп калган мезгилге келип калдыкпы? Мен ушунун зарылчылыгын түшүнбөй турам да. Же ошо бир нарын менен ысык көлдү ушунчалык эле өнөр ишканалары өнүгүм ошол энергетикага жетпей болуп атабы? Же төшсөбүз Кытайга сатыш керек беле? Биздин Кыргызстандын экономикасы үчүн эмне зарыл эле. Экинчи оюм жана Тар дарыясы боюнча. Тар дарыясына чакан кес курам деген, демек Тар дарыясы кандай дарыя экенин билбей жөн эле көзү жумалып туруп эле чумпалап кыргызча тилинде айтканда бирдеме жасап коюу. Тар дарыясында чакан кес курам деген, демек ал ошол адам гидроэнергетика эмне экенин түшүнбөгөндү түшүн. Тар дарыясында жок дегенде эң кичинекей болгондо дагы жанагы Шамалды сай кесине окшогон кубаттуулуктагы кес курулуш керек да. Ага чейин бирдемени баштасак, демек биз Тар дарыясынын гидроэнергетикасын бузган болобуз. Рахмат көңүл. Рахмат ушу сурооңузга. Биринчиден жана Сары жаз боюнча жанагы конкретный 6 кести айтып бердиңиз деп атпайбызбы? Бирок бул азыр только эле сторлору баягы аныкталган да. Аны технико-экономический обоснование кылгандан кийин гана аны конкретно айтса болот Сары жаз жөнүндө. Бирок анын потенциалы күчтүү экенин жана айтып кетти Лен гидропроекти деп. Бул Лен гидропроекти Советтер Союзунун деле Тарды дагы, Сары жазды дагы, Нарын, Ош, Сүккөлдөгү чакан кестеринин баарынын предварительный теориясын эсептеп чыгышкан. Андан кийин 2000-жылдын башында дагы Лен гидропроекти Русгидрого караган. Ошолор да келип туруп дагы предтеориясын тактап бүт геологиясын, гидрологиясын, башкаларын баарысын тактап чыгышкан. Анан кийин бул жерде эң негизги нерсе биз Кыргызстан үчүн болуп атат бул. Жана сиз туура айттыңыз, Токтогул кесине жакындап барат деп, кубаттуулукту да жакындап барат, 1100 мегаватт. Биз аны алышыбыз керек. Мисалы, бардык неме чоң мощностогулар азыр түштүк жакта аяктан биз линия менен тартып келгенде канча жоготуулар болуп атат жогорку чыңалууда. Анан кийин аш жерге кура турган болсок Сары жазга биз дагы Сүккөл менен Нарынга жакшы баягы качественный электроэнергия беребиз. Анан экинчиден тиги Сүккөл менен Нарындын промышленности көбөйөт да. Анткени өзүңүз билесиз, азыркы учурда кубаттуулук жок азыр. Биз деген импорт кылып тиги электроэнергия алып атпайбыз ушунда. Биз аны өнүгүшүбүз керек. Жана Тар боюнча бул Советтер Союзуна белгилүү Лен гидропроекти деген платин эмес, деривационный тиги чакан кестерди неме кылышкан. Проектировать возможно деген.
Ал жерде ар бир өзүнүн методикасы менен эсептеп чыккан. Азыркы учурда модернизированный чакан ГЭСтер чыгып атат. Ал жерде тар суусунун немесине эч кандай баягы зыян келбейт. Азыркы модернизированный ГЭСтер ушунчалык баягы немеде иштейт, кандай десем эми, баягы заманбап оборудованиялар менен. Ошон үчүн мурункудай баягы жөн эле ГЭСти куруп коюп тиги механический регулирование болбойт да. Чорой агай, мына ушул ири ГЭС болобу, чакан ГЭС куруу болобу, бул ушул келечектүү бир артыкчылыктуу багыттардын бири деп эсептеп атпайбызбы? Анан бир жагынан алып караганда мына азыр суунун тартыштыгы да бир көйгөйлүү маселе болуп атат да. Анан суу тартыш учурда мындай энергетикалык кризиске кептелбеш үчүн деген бир жагын карасак, бир жагын суунун тартыштыгынан мунун куруунун зарылдыгы канча деген да суроо болуп атпайбы? Аны аябай туура. Мына цикл деп коет, баарыбыз эле билебиз. Кээ бир жылдары суу тартылат, анан кайра көбөйөт. Бир 6-7 жылдын арасында могу цикл болот, тартылат, кайра көбөйөт, тартылат, кайра көбөйөт. Ошого жашап келатабыз. Мына Токтогул ГЭСинде деле мына азыркы учурда 9 миллиардка жетпеген суу бар. Бирок күн жылы элек да азыр. Анын өзүнүн периоду болот. Күн жылып аябай неме болгондон кийин тоодогу карлар эрийт, немелер. Бизде азыр гана баягы суунун немеси көлөмү азыр көбөйө баштады. Анан мисалы август айында дагы көбөйөт. Ошондо эң акырында биз баягы чекке барабыз да, определенный чекке 13 миллиард болобу, 14 миллиард болобу. Азыркы мезгилде да бизде кыйынчылык болуп атат, нехватка мощностей. Мисалы үчүн Токтогул канчадан бери иштеп келаткан ГЭС да, мисалы суу тартылганда деле иштейт, көбөйгөндө дагы иштеп берет да. Анан сиз айтып аткан жанагы жаңы заманбап техника менен иштеген ГЭСтер кандай иштеш мүмкүн? Суунун тартылышына бир башкача таасир этип калышы мүмкүн? Ал жерде бүт эле автоматический управление болот. Бизде мисалы Токтогул ГЭСинде мурун ар бир подшипникти, ар бир немени тиги электромонтерлор баягы суточный карап жүрө берет. Азыр мисалы заманбап немеде, мисалы мен 2008-2009 жылдары Норвегияда болгом, 50 мегаваттык, 100 мегаваттык гидроэлектростанциялар 3 эле киши отурат. А бизде канча киши отурат? Где-то 50ге жакын киши отурат. Подшипникти бирөө карайт, генераторун бирөө карайт, турбинаны бирөө карайт, масланын уровенин бирөө карайт. Ал эми автоматка коюп ушунчалык жакшы заманбап кое турган болсо, анда баягы суунун келишине, кетишине өзү эле баягы автоматический управление болуп турат. Өзү ушул Сары Жаз дарыясы туурасында айтып бериңизчи деп жогоруда угарманыңыз да айтпадыбы? Ошо дарыянын маанилүүлүгү. Бул эми Ысык көлдө мындай Кытайды көздөй агып келет. Демек бул жерге ГЭС куруу менен анын утушу. Жок, ал киши дагы айтпады, канча жер баягы кетет деп. Эми жер кетет, канча жер кетерин мен билбейм, бирок азыр эсептеп чыга элек дечким. Азыр только эле створлорун эметип, үстүртөн эле баягы мына могу жерге мындай курабыз, суунун агымын тиги уклонун тигиндей мындай общий карап туруп эле мощностун чыгарып коюшту. Биз аны такташыбыз керек. А жерге тиги водохранилищенин көлөмү канча болот? Же деревационный болсо, деревационный каналдын аралыгы канча болот? Бүт ошону тактап эсептеп чыккандан кийин анан дайым болот. Азыр мен айта албайм да. Жок, мисалы үчүн ошол дарыянын Сары Жаздын өзүнө ГЭС куруу иштеринин маанилүүлүгү дегенде. Маанилүүлүгү аябай чоң. Ошону айтып бериңизчи. Маанилүүлүгү аябай чоң, анткени баары бир суу нар жака кетип атат. Сары Жаздын суусу Кытайга кетип атат. Биз ошондон энергия алып калышыбыз керек, самый главный. Жок дегенде. Жок дегенде. 1100 мегаватт электр энергия алып биз Кыргызстанга кошуп, а биз жанагы неме айткандан кийин биринчи биз өзүбүздүн потреблениябызды тиги баягы керектүү нерселерди алгандан кийин ашыгын анан Кытайга сатышыбыз керек. Мен оюмча. Экспорт деле бул бюджетти түзө турган каражат, туурабы? Нурлан Маткасымович, мына Сары Жаз туурасында айтпаганда эле Кыргызстандын башкы артериясы болгон Нарын дарыясына жалпы кубаттуулугу 6,2 гигаватт боло турган.
30 ГЭС курууга болот деп эксперттер айтып келет да. Анан негизинен ушул мамлекет ГЭС куруу ишине абдан бир чоң көңүл буруп баштады десек болот. Ушул чакан ГЭСтерди кайсы дарыяларга курулушу керек? Ушул сиз иштеп жаткан ГЭСтер туурасында дарыяларга бир кичи ГЭСтер курулат деп айтып өттүңүз эле. ГЭС куруу бир нече талаптары бар да, шарттары бар. Аны эске алыш керек. Мисалы, эң негизги бул техник экономикалык негиздемелер. Көп жылдык изилдөөлөр. Ошол эң негизги, эң мындай айтканда баса белгилүүчү нерсе. Ошолордун баарын изилдеп тактап аныктагандан кийин биз билебиз ошол дарыя курса болот. Мындай айтканда теоретически ар бир Кыргызстан дарыясын курууга шарт бар. Эмне дегенде, ал суунун агышы, агымы, ошол бир жылда канча суу келип агат, бир секундасы канча көлөм агат, анан кыш жайы кандай агат, ошол маселелер бар. Эмне дегенде кээинки бизде сууларыбыз бар, 2000 метр деңгээлден жогорураак тургандар, алар кыш мезгилинде тоңуп калат да. Кыш мезгилинде алар тейлей албайбыз, ал чыккан сууну биз колдоно албай калабыз. Эң негизги критерий ошо 2000ге чейин ошо тоң жүзбөгөн, плюсовой температура преобладать кылган жерлерге курууга шарт болот. Анан эң негизги дагы бир бул жаратылышка терс таасир тийбеш керек. Эмне деген бизде кооз жерлерибиз бар, көп мындай айтканда көп ошол нугуна, ошол аккан суунун көлөмүнө биз басым кылбаш керекпиз. Агып аткан сууга эле эсептөө иш аракеттин негизинде аккан сууга эле биз ошол генераторлор орнотуп иштетиш керекпиз. Бул биринчи талаптардын бири болуп эсептелет. Андан кийин биз кечиресиз вандалдын метод менен кура турган болсок, жаратылыштын ошо жердин кырчыштарын өзгөртө турган болсок, ал таасири терс болуп калышы мүмкүн. Ошондо бүгүнкү күндө бизде бир 2000ден ашуун дарыялар бар деп айтып келет да, ошонун канчасы изилденген? Ар бири изилдеп каралып чыккан, алардын деңгээли, суунун агымы, ошо суунун канчалык деңгээлде ылый түшөт, анын баары изилдеп чыккан. Бирок бул жетишсиз да. Ал жерге ГЭС курат деген ал ушундай шарт эмес да. Эмне дегенде эң негизги талап бул канча суу канча убакытта агат. Мисалы, бир жылда 12 айда 30 күн 24 саат деп ошону эсептеш керекпиз да. Мисалы, 30 күндө апрель айынан октябрь айгача канча суу агат. Аны эсептеш керек. Эмне дегенде каражат ошол аккан суунун электр өндүрүлгөн каражатын болот. Мисалы, 3 ай иштесе, 9 ай турса, ал ГЭСтин кимге пайдасы бар? Ал аккан эле суу болуп калат. Болбосо ошого жараша УСР куруш керек, бассейн суу түштүү регулирование. Жанында чоңураак көлмө куруш керек. Ошо көлмөдөн сууну электр энергияны алып коюш керек. Дагы бир нерсе бар. Кыш мезгилинде бизде кубаттуулуктун жетишсиздиги болуп калат. Ошол мезгилде чоңураак ГЭСтердин, орто ГЭСтердин бассейни болсо, эртең мененки кечки жетишсиз мезгилинде өзүнүн кубаттуулугун берип, кошумча ошо энергия системага өзүнүн салымын кошуп турган учурлар болот. Бул кубаттуулукту берүү деп эсептелет. Ал нерсени эске алыш керекпиз. Бир гана сатып эмес, ошону пайда көрүш эмес, элге да, экономикада өзүнүн пайдасы тийиш керек, чакан ГЭСтердин өзүнүн орду болуш керек да. Ошону эске алыш керек да. Урматтуу угуучулар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Дагы бир жолу эсиңизге салып коелу. Кыргызстан маалымат талдоо программасы, биз уктуруунун негизги темасы ушул өлкөдөгү ГЭСтерди куруу темасында сөз болууда. Уктурууга Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун башкы директору Нурлан Садыков жана энергетика жаатындагы эксперт Чоробай Акунов катышууда. Бул багыттагы суроолоруңуздарды биз 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефону аркылуу чалуу аркылуу кабыл алабыз жана Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан азыр онлайн видео байланыш камсыздалууда. Ал жерден да суроо калтырсаңыз болот. Facebook колдонуучубуз мындай суроо узаптыр. Чоробай Такеевич, саламатсызбы дейт. Бул жааттагы көп жылдык тажрыйбаңыз катары айтсаңыз, жогоруда айттыңыз, өлкөдөн сырткары нукта бурулган Сары Жаз дарыясы сыяктуу дагы ушундай сууларыбыз барбы? Андан дагы ГЭС куруп калуу мүмкүнчүлүгүбүз канчалык деген дагы суроо узаптыр. Эң эле чоң суубуз Нарында. Анан кийин Чүй. Ошолордон эле тиги электр энергия алып калышыбыз керек. Анан жана майда суулар бар. Нурлан Мырза жакшы айтып атат. Жана экологиясын да сакташыбыз керек, башка жактарын да сакташыбыз керек. Анан кийин чакан ГЭС куруп алып эле баардык немени тиги структурабызды жанагы табигаттуу жаратылышты багы неметип коюш болбойт, тиги кандай десем эми. Ошон үчүн бул жерде бизде неме куруп атканда, ГЭС куруп атканда экологиядан да келип биз уруксат алыш керек. Обоз болот. Ошонун баарын тиги местный жительдерди чакырып алып, мына биз бул жерге
чакан ГЭС курган атабыз кандай дейсиңер тигинден алар өзлөрүнүн ойлорун айтат. Ошол ойлорун угуп ар бир нерсени анткени ошол жерде жергиликтүү элдер мунун суунун агымында кандай болгонун дагы алар аябай жакшы билет. Мен ошо көп эле мына чакан ГЭСтерге азыр тиги консультант болуп атам. Мына Ошко тиги немеде Баткенде, Көлдө ошолордун баарына барып неме кыла турган болсок, ошо жергиликтүү элдер аябай жакшы кеңештерди берет. Биз ошолорду угушубуз керек. Ошолорду неме кылып алып туруп, жаратылышты биз талкалабышыбыз керек да. Анан ошондо бизге электр энергия да болот, жаратылыш да жакшы болот. Угарманыбыздын оюн угалы, саламатсызбы? Саламаттыгыңа. Мен конокторго мындай суроо берейин дедим, Орто Токойго чакан ГЭС курулат деп атпайбы? Ошо каягына курулат, балыкчы жаккабы же? Нурлан Маткасымович, рахмат сурооңузга. Бул боюнча балыкчы жагына курулат. Бул жана суу чыккан жакка азыр бүгүнкү күндө долбоор иш аракеттер болуп атат. Дагы кошумча маалымат берет. Бирок бир нерсени басып белгилеп кетиш керек. Орто Токой суу сактагычында ошонун суу чыккан жерине вода выпуск деп коебуз. Ал жерге Кытай Эл Республикасынын өкүлчүлүгү ошол жерден компания менен келишим түзүлгөн. Ошо негизинде биз жакын арада куруу иш аракеттерин баштайбыз. Ал эми Таластагы бала саруу боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз, ушул жылы аякташы керек эле. Буюрса ошону көздөп атабыз биз. Бүтүрөбүздүн аракеттерибиз бар, толук кандуу шарттар бар. Бир нерсе бизге таандык. Бирок биздин да милдеттенмелерибиз бар экен. Бул биздин чектешкен мамлекеттер менен биз ошого жараша суунун көлөмдөрүн берип туруш керекпиз. Ошо Киров суу сактагычында чыккан суунун 90% Кыргызстанда калбайт да. Ал Казакстанга өтөт. Ошого өтөт. Ошого байланыштуу биз милдеттенмелерибиз бар. Ошо көлөмдөрдү сууну биз чыгарып туруш керекпиз. Ал жерде 45 куб секундасынан жогору суулар чыгып туруш керек. Ошого байланыштуу биз керекти жанакы куруу иштерибизди тилекке каршы субъективдүү же объективдүү себептер менен биз токтотууга мажбур болдук. Бирок иштер жүрүп атат. Ошо суу жетпеген жер өзүбүздүн планыбыз бар. Ошо ГЭСтин, чакан ГЭСтин маш залын курулуп атат, зыруу курулуп атат. Жакын арада аба чоалгы бүттү, 110 киловольттук. Анан Покровка подстанциясында модернизация башталды. Башка подстанция модернизация башталды. Ошо трубопровод деп коебуз. Трубаны жанакы биз даярдап, баарын даярдап турабыз да. Ошол суунун берүү төмөндөгөнү азайганда ошого жараша биз куруу иштери уланып кете берет. Бирок быйыл иштетүүгө биз толук аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда Папан, Керов, Кара Көл, Таян жана Төрткүл чакан ГЭСтери тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Кара Көл ГЭС боюнча бүгүнкү күндө жергиликтүү компания менен келишим түзүлгөн. Келишим түзүү иш аракеттери болуп атат. Азыр мындай изилдөө иштери болуп атат. Алар жакын арада жергиликтүү компания менен биз уже иш аракет кылып, алар 18 айда куруп беребиз деп өзү милдеттенме алган. 24 айда Атамекенде келишкен. Алар куруп туруп ишке киргизебиз деп өзүнүн милдетин алат. Өтө бул жакшы иш аракет. Буюрса жакында башталат. Папан суу сактагычы боюнча дагы азыр биз компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ал жерге да чакан ГЭС куруу боюнча. Ал жерде бизде болгон маалыматтар берип, компаниялар алар изилдеп атат. Алардын эмесине экономикасына, иш аракетине дал келе турган болсо, алар да биз менен келишим түзүп, Папан суу сактагычында дагы куруу иштерин баштоого мындай айтканда жакындай эле калды. Чорой агай, мына келечек планга киргизилген дагы гидроэлектростанцияларыбыз бар эмеспи? Мисалы үчүн Камбар ата 1, Чаткал ГЭС каскады бар, Суу Самыр Көкөмерен дейбиз, Казарман дагы бар бул жерде, Сары Жаз, мына азыр сөз кылып атабыз, Куланак, Ала Бука, Жогорку Нарын, Ат башы деген. Азыр аларды мындай кеп кылууга болобу? Эми ал бул неме келечек немеси боюнча азыр менин угушумна караганда дирекция по строительству гидроэлектростанции деп Минэнергиянын астында түзүлүп атат экен.
ошолор план кылып атса керек. Ошол жана чоң гэстерди, маде гэстерди, башка баягы өзүнүн келечектеги немелерин түзүп. Мен эми ишенем ушу эгер атайын дирекция болуп атса, по строительству гидроэлектростанции деп, анда уже ошолор дагы баягы инвестиция тартып, башкалар менен өзүбүздүн может быть баягы колунан келген адамдарыбыз бар. Мисалы мына Куланакта 100 мегаватт Куланакский ГЭСти деле биздин частный балдарыбыз куруп атпайбы? Ошондойлор эле чыгат деп ойлойм да. Анткени эң негизгиси бул жерде инвестиция тартыш. Биз мурун инвестиция тартат деп эле баягы презентация кылып, технический эле жагын көрсөтө бергенбиз. Бизнесмендер болсо ар бир немесин кургандан кийин канча жылдан кийин мен өзүмдүн акчамды кайра алып алам, мага прибыль болобу? Анткени ал бизнесмен, ал деле ошол неме бизнес үчүн иштейт. Ошондой нерселерди технико-экономический обоснованияда жакшылап обосновать этип бере турган болсок, биздин баягы Кыргызстандын деле балдарынан чыгат куруучу балдар. Долбоорду ким бизге даярдайт? Мисалы үчүн же ошол кура турган ишканалар менен биргеликте болобу, же өзүбүз? Долбоорду ар кандай болот да. Мисалы тиги контрактыга жараша болот долбоор. Долбоорду мисалы Министерство энергетики может полностью жана куруучуга берип коюшу мүмкүн. Может быть на 50 деп акчасын неме кылып туруп, Министерство энергетики тиги өзүнүн долясына 50% алып, же 30% алып, кандайдыр бир неме менен совместный курушу мүмкүн. Жана ГЧП деп атабыз, государственный частный предприятие болушу мүмкүн. Бул немелер аябай азыр көбөйдү да. Бизде азыр мурункуга караганда жана жер жөнүндө айтып атасыз. Жер алыш азыр баягы мурункуга караганда азыр оңоюраак. Мисалы ар бир өзүнүн патентин көрсөтүп, келе акчасын баягы немесин көрсөтүп, тигиндей мындай боло турган болсо, бул жерде азыркы жанагы ВИЭде, закон ВИЭде анча деле баягы немелер жок. Тоскоолдуктар жок. Тоскоолдуктар жок. Жергиликтүү эл деп атпайсызбы? Барып ал жерде ошо жердин уусун билет деп, ар кандай кеңештерди берип келет деп, өзү кандай кабыл алат? Ушул биздин чакан КЭСтердин курулушуна өзүңүз дагы барып жүрүп турсуз. Мына эң негизгиси ошол жерде куруп атканда ошол элдин немеси менен сүйлөшүш керек. Мен мисалы өзүмдүн баягы тажрыйбаман билем да. Ар жерге көрсөтүп ошолор менен бирге неме кылып, мына куруп атам тигиндей мындай деселе, алар өзлөрүнүн оюн айтып баталарын берет. Мына көп нерселер түшүндүрүш керек биз местный жанагы жергиликтүү адамдарга. Биз азыр түшүндүрүп эле КЭС курабыз десе, мына бул жерде дагы аксакалыбыз айтып атпайбы? Жердин эмеси кандай болот? Да, жердин баягы бизге жер аябай кымбат да. Ошого карата ошо баардык нерсени эсептеп чыгыш керек. Жердин жана водохранилище болгондо ошол толуп калганда может айдоо аянты болор, может башкача болор. Анын тиги түшүмүн башкаларын эсептеп чыгып, ошол бизге выгодныйбы, не выгодныйбы? Ошолордун баарын совместно ошо тиги айыл өкмөтү башкалар менен эсептеп чыгып турган, неме кыла турган болсо, выбор кылат. Же чакан КЭС керекпи, же жер керекпи? Ошондо билинет, жана авбостон эле билинип калат элдер. Мен мисалы жана Верхний Нарында 2 жыл жүргөм да жерди тиги алыш үчүн. Анткени ал жерде жер алыш кыйын эле, жана Верхний Нарын гидроэлектростанциясында мен ошол жерде да иштегем да. Анан кийин элдер түшүнбөй, кээ бири түшүнүп эле, анан ал жерде действительно жер таптырыш экен, ошого карата неме болуп туруп 2 жылга узап кеткен да. Анан денонсация болуп кетти. Эми Нурлан мырза, мына бүгүнкү күндө ошол иштеп жаткан КЭСтердин арасында дагы, мисалы үчүн чакан КЭСтерде куруу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан быйылкыга 20 КЭС курулат деген бир иш пландарыңыз бар эле. Ошолорду мындай канчалык аткарууда мындай бир жумуштар жүрүп атат, же айрым бир ишкерлерге мындай бир тоскоолдуктар жаралып атабы, же бир кайсы бир жагдайлар болуп атабы? Мындай айтканда, жыл башында белгиленген план аткарылчудайбы?
Биринчиден айтып кетчү нерсе бул бир гана биздин планыбызда эмес, бул жалпы энергетиканын тутумуна керектүү иш аракеттер. Эмне дегенде генерация кошулуш керек. Ал албетте керек. Анан кийин ошол эле жанагы биздин инвесторлорубуз, биздин Кыргызстан жараны болобу же четтен жарандар электр энергияны канчалык эрте өндүрүп чыкса, ошончолук жараша алар каражаттар келип түшүп баштайт. Бүгүнкү күндө тариф боюнча 1 киловатт электр энергия кайра жарылуучу булактарынан 4 сом 42 тиын болуп эсептелет. Мисалы алар канчалык эртерээк иши киргизе турган болсо, ошончолук алар каражаттар эртерээк алып баштайт. Бул өзүнө айтканда өзү кызыктар да. Бул экинчиден эске алыш керек. Үчүнчүдөн алардын өзү милдеттенмелери бар да. Ушул мөөнөттү бүтөм деп алардын өзүнүн милдеттенмелери бар. Аны да тез арада аткарыш керек. Дагы бир нерсени басып белгилеп кетиш керек. Кыш мезгилинде суу бир аз тартылат. Бул техникалык момент да. Ошол мезгилде баарды тетиктерди улап иштетүүгө мына шарт түзүлөт да. Анан бир эле нерсе ошо кыш мезгилинде толук максималдуу түрдө иштей албайт. Аны 1-2 айдын ичинде наладка кылып, подготовка кылып, даярдык көрүп, анын кошумча мына кийинки жылга уже алар ишке кирүүгө мындай айтканда 100% мүмкүнчүлүк болот да. Бул нерсени эске алыш керек. Анан эң негизги нерсе бул мен ойлойм муну быйыл бүтүрүп ишке ашыруунун алар милдетин алган себеби бул госстройдон проектно сметный документация экспертизасы өткөн да. Ошол жерде аларга мөөнөттөр коюлган да. Быйыл компания P, компания M бүтүрдү. Алар өзүнүн эме бар, календарный графиги бар, ошо негизинде бүтүрөт. Эң аны бүтүрүш үчүн бул финансылык булактар аныкталыш керек да. Каражаттар табылган болсо, эмне дегенде чакан гэсти куруу бул жөнөкөй иш эмес. Эмне дегенде ал жерде чоң каражаттар керек болот. Анан кийин долбоорду толук аткарыш керек. Ал жерде технадзор деген биздин эмебиз бар. Көзөмөлдөр ошол аны да караш керек. Ошо негизинде эмне дегенден кийин ошо курулган кез долбоорду каралганда болуп курулуш керек. Ал мындай айтканда кийин тейлөөдө терс таасир тийбеш керек. Ошол мындай айтканда талаптар толук аткарылыш керек. Каражат жагынан алганда мындай инвестиция каяктан келип атат? Ошол бүгүнкү күндө биз ушу 20 ГЭС жөнүндө сөз кылганда алардын каражат маселеси кайдан чечилип атат? Ал өздүк каражат. Сырттан келген булактарын тапкан. Анан кийин банк аркылуу иштейт. Банктар көрөт, ошо долбоорду көрөт, алар өзүнүн деңгээлинде аны мындай айтканда колдоо көргөндөн кийин аларга каражаттар берилип берет. Мен айтып атпаймынбы, азыркы 4 сом 42 тиын тариф өтө мындай айтканда жаман эмес тариф да. Аны колдонуп иштетсе, албетте банкта эсептөө жүргүзгөндө тез арада иши киргизгенде ошо электр энергияны өндүрүлүп эме тарамдара бергенде ошол каражаттар кайра эле банкка төлөнөт да. Пайыздык үстүк пайызын. Ошон үчүн банктар кызыктар бул жерде. Банктар кыздар ошол кезде ишкерлердин өздөрүнүн кызыкчылыгы канчалык болуп атат ошол? Бизде өзүбүздүн ошол ГЭС курууга чакан ГЭС деле бул оңой иш эмес деп айтып атасыз. Ошого биздин өзүбүздүн тажрыйба кандай? Жаңы мындай айтканда багыт. Мисалы мен ойлойм бар биз кызыктарбыз. Мисалы жаңы багытта ошону өндүрүп иштетип чыгарганда көп кызыктар баш отун кирип кеткен. Ошо инвесторлор эмне дегенде өтө бул жакшы багыт да. Биз деле куруп атпайбыз, биз деле аракет кылып атпайбыз. Бул өтө мындай айтканда кызык иш аракет да. Аны куруп алса биздин мына Кыргызстандын атуулдары бар. Көп бир нече ГЭСтер курган. Эмне дегенде бул жакшы нерсе, бул биринчиден экономика таасир этет, оң. Экинчиден өзүнө пайдасын көрөт, үчүнчү бул экологияга эч кандай зыян келбейт да. Бул үч нерсени сөзсүз түрдө аткарылыш керек да. Чорубай агай, мына жогоруда биз бир топ ушул ири ГЭСтер тууралуу айтып атабыз. Мына сиз өзүңүз дагы жеринен барып көргөн жерлер дагы бар экен да. Өзүңүз эми бул ишке мындай айтканда тажрыйбаңыз мол. Мына ошол айтылган дарыяларда бүгүнкү күндө бизде мына азыр акыркы учурларда ушундай маалымат болуп атат. 30-чу жылдары же 50-чу жылдары дүйнө жүзүндө суу тартыштыгы жаралышы мүмкүн дегенчи. Бул дүйнөлүк мындай бир окумуштуулардын болжолдоолору. Ошондой шартта мына ушундай ГЭСтердин курулушунун маанилүүлүгү эмнеде? Бул ошо сууну сактаганга мындай канчалык жардам берет? Эми бул чынында эле оор суроо.
Анткени 30-жылы болобу болбойбу, бул эми баягы гипотеза болсо керек, может бул чындыкка жакындыр. Бирок биз азыркы учурда гидропотенциалы аябай чоң да Кыргызстанда. Жана 130 неме ошон үчүн биз азыр ошо суулардан пайдаланып калалы деп чакан ГЭСтерди куруп атабыз. Чакан ГЭСте көп кишилер айтат, бул аз эле кубаттуулук, анан тиги немеге энергосистемага пайдасы анча деле келбейт, анан тигиндей, бирок бул региональный аймактарга аябай чоң пайдасы тиет. Анан экинчиден бул энергосистеманын жоготуусун азайтат. Анткени биз мына мисалы Токтогулдан тиги нарынга тартып келиш үчүн канчалык линия менен келет. Ошонун үчүн неме ошол кеткенде ызымдары сеттигинде мына жоготуулар болот. Көп процент болот да чоң неме болгондон кийин. Анан ошол жерден мисалы 5 мегаватт, 10 мегаватт кура турган болсок, анда бизге пайдасы көп. Анан экинчиден мына жашыл экономика деп атпайбызбы? Не только эле суу. Азыркы учурда мына күн боюнча тиги Кытайлар менен тиги контракт түзүп, мына азыр Саудовский Аравия келет, анан кийин Катар келет, ошолор менен дагы жашыл экономиканын эмесин күн боюнча, шамал боюнча дагы баягы проектлер бар, кеминен ошолор да предложить этет. Ошо күн менен шамалдын дагы немесин азыр өнүктүрүп атат Кыргызстан. Не только Ысык-Көлдө, азыр тиги Ошко коелу деп атат, башкаларына коелу деп атат. Баягы эң негизгиси баягы иштин башталышы бар да. Мен ишенем, ошо 1-2 жылдан кийин может быть алар дагы ишке кирип калышы мүмкүн. Канча мощность экенин билбейм, бирок мен ишенем, ошо кандайдыр жылыш бар, ошон үчүн шамал боюнча, күн боюнча электр энергияларды иштеп калат. Мисалы үчүн ушул агай чакан ГЭСтерди ошол инвесторлор тарабынан курулуп атпайбы, басымдуусу анан биз качан, кайсыл убакыт, канча убакыттын ичинде биз өзүбүз курганды өздөштүрүп алсак болот? Бул жөнүндө азыркы учурда биздин балдар азыр кызыктар, колунда бар акчалар жүгүрүп жүрөт. Мына не то что 20 ГЭСте официально айтып атпайбызбы? Ал көп суулардын башында дагы жерлерди алып өзүлөрү инвестиция иштеп аткан балдар аябай көп. Мына жун балдарын көрүп келдим, мына Панфилов районунан көрүп атам. Тиги Кадамжайда жана Исфарам сайдын немесинде балдар жүрөт. Мен консультация берип калам да, кандай куруш керек, эмне кылыш керек дегенде мындай деп. Алар ошо Минэнергияга кат жазат, Минэкономикага кат жазып атышат, правительствого жазып, жана фонддо Нурлан мырза айткандай фонддорго кайрылып атышат. Ошол иштин башталышы да аракет. Рахмат. Сизге рахмат. Урматтуу меймандар, Чорой Такеевич, Нурлан Маткасымович, атайын убакыт таап биринчи радионун суроолоруна жооп берем деп келгениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык айтабыз. Урматтуу радиочулар, биз бүгүн өлкөдө ГЭС куруу иштери тууралуу Чакан ГЭС ачык акционердик компаниясынын директору Нурлан Садыков жана энергетика жаатындагы эксперт Чорой Акунов менен баарлаштык. Ушуну менен Таң Кыргызстан программасынын 6-июнь шейшемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууну Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражан алып бардык. Режиссеру Максат Мамыралиев болду. Рахмат. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.